Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Урматтуу биздин группанын катышуучулары, биздин семинардын бүтүрүүчүлөрү жана ар кандай себептер менен ушу пандемиянын аркасынан семинарларыбызга келип катыша албай калган биздин потенциалдуу катышуучуларыбыз Сүлүктүү, Испанна, Баткен, Кадамжай, Кызыл Кыя шаарларына кесиптештериме кайрылам. Бүгүн медиа саламдын жарандык коом, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана журналисттердин ортосунда алаканы тыгыз байланышты түзүүгө багытталган семинарлардын түрмөгүнө кирип кетет бүгүнкү жумушубуздагы. Бүгүн биз Кыргызстанда түзүлгөн түндүк бирдиктүү системасы боюнча түшүндүрмө беребиз. Бул түндүк бирдиктүү системасы боюнча интернетте аябай көп маалыматтар бар, аябай көп видео материалдар бар. Аларды өзү алдынча дагы карап, таанышып, үйрөнсөңүздөр болот. Менин максатым ошол сиздерге бир жаңылык ачуу эмес, мындай система түзүлгөнү менен муну турмушта колдонуп келген инсандарыбыз аз эле. Ошон үчүн интернетте бар эле материалдар менен мен сиздерди таанышып, бөлүшүп кетүүгө туура көрдүм. Мекемелер аралык түндүк электрондук өз ара байланыш системасы. Учурдагы мамлекет бул инсандын мамлекеттик органдар менен, мамлекеттик органдардын коммерциялык уюмдар менен, уюмдардын жарандар менен жана башка ушундай сыяктуу үзгүлтүксүз өз ара байланышы. Булардын бардыгы бири-бирине көп сандаган маалыматтарды берип турушат. Элестетип көрсөңүз, мамлекет жаранга анын бүткүл өмүрүндө 160тан ашуун маалымат берет. Аны алуу үчүн Кыргызстандын жараны 188 документти алып келип, аларды 517 жолу мамлекеттик органдарга тапшырышы керек. Албетте, ага убакыт, акча жана кезектерде туруу талап кылынат. Эгерде бардык кызыккан тараптардын ортосундагы байланыштар автоматташкан, электрондук түрдө болсо, кандай болор эле? Мамлекеттик органдар мурда маалыматты бири-бирине кагаз түрүндө беришчү. Албетте, алар жолдо жоголуп да кетиши мүмкүн эле. Акыркы кезде мамлекеттик органдар флеш-карт жана өздүк электрондук дарек сыяктуу ыкмалардын жардамы менен өз ара маалыматтар менен тезирээк алмаша башташкан. Бирок алар кооптуу. Мындай көйгөйлөрдөн качууга түндүк системасы мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, андан тышкары коммерциялык уюмдар маалымкатсыз эле бири-бири менен түздөн-түз маалымат алмаша алышат. Максат бул жарандарды бюрократиялык бөгөттөрдөн кутултуу, анын натыйжасында жемкордукту азайтуу жана мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу. Маселен, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен жөлөк пул алуу үчүн Кыргызстандын жараны башка мамлекеттик органдардан, акча которбогондугу жөнүндө соцфонддон, кыймылсыз мүлкүнүн жоктугу жөнүндө мамлекеттик каттоо кызматынан, малы жоктугу жөнүндө вет инспекциядан маалымкаттар алуулары керек. Негизинен бул маалыматты ал мамлекеттен алып, кайрадан эле мамлекетке берет. А эмне үчүн мамлекет аны өз алдынча эле чечип койбойт? Түндүк системасынын негизги милдети маалыматтын тиешесиз бөлүгүн жаап салып, процесстин ар бир катышуучусун ага керектүү маалымат менен тез жана жеңил камсыздоо. Ошондой эле бардык маалыматтар шифрленип, корголгон болушу керек. Түндүк системасы аркылуу маалыматты жалаң гана мамлекеттик органдар эмес, коммерциялык уюмдар, мисалы банктар же камсыздандыруучу компаниялар ала алышат. Насыя алуу үчүн жаран мурдагыдай чуркап, мамлекеттик органдардан маалымат чогултуусунун зарылчылыгы жок. Банк кардар жөнүндө керектүү маалыматты электрондук форматта, албетте, жарандын өзүнүн макулдугунун негизинде алат. Министрликтер жана ведомстволор азыр маалыматтар менен өз ара активдүү түрдө алмашууда. Сиздер азыр бул роликти көрүп жатканда, иштеп жаткан түндүк системасы жарандардын убактысын айтпаганда бюджеттик акчаны үнөмдөп жатат. Бул жаман эмес да, туурабы? Жогоруда видеодо айтылган түндүк бирдиктүү системасы менен кантип колдонсок болот, мен ошону көргөзүп берейин сиздерден. Кадимгидей эле интернетке кирип, биз деген сиздер менен портал түндүк.kg өзү да чыгып атат, ушуга киребиз. Киргенибизден кийин мына биринчи страницасы ачылат. Государственный портал электронных услуг деп кыргызчасы да бар. Буга киргенден кийин портал түндүк.kg мен кызмат менен пайдаланыш үчүн биз ага катталышыбыз керек. Ал үчүн биз
кирүү дегенди басабыз оң жак үстүңкү угулда турган кнопканы. Бул жерде бизге 3 жол көрсөтүлүп турат. Логин, пароль аркылуу кирсек болот, ID картабыздын данныйлары менен кирсек болот, анан интернет аркылуу кирсек болот. Мисалы, мына ID картаны ачып көрөбүз. Сиздер менен кантип кирсек болот? Инструкциясы бар. Инструкцияны ачканыбызда көрүнүп турат. Бул жерде атайын устройство бар. Билесиңерде жанагы соңго барганда момунтип колубузга салып туруп электрондук картаны считывать эте турган барго, ошондой эле биздин паспорттарыбызда ID-ден ошондой данныйларды көчүрүп ала турган аппаратурасын подключать этсе болот. Ал деген компьютерибизге уланып, андан приложениясы бар. CryptoSocket деп айтылат. Ошол приложение аркылуу кирсек болот. Паспорт считывательге коебуз дагы, анан паспорттун паролун киргизебиз. Андан кийин подтвердить деген кнопкасы бар. Ошону баскандан кийин биз бул системага кире алабыз. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу интернет аркылуу кантип кире алабыз? Эми интернет аркылуу карагыла кандай кылып киребиз? Мунун инструкциясын караганыбызда Центр обслуживания населения деп коет, калктын тейлөө борборлоруна паспортуңуздарды алып барасыздар. Барганыңыздарда паспорттун ошол считывательге коюп регистрация кылат дагы, сиздерге логин менен пароль берет. Андан кийин ошол логин паролуңуздар менен мына үчүнчү логин пароль деген жол аркылуу кирсеңиздер болот. Сизге берилген персональный номер, анан паролуңузду киргизип туруп, анан войти-ни бассаңыздар болот. Жанагы буга чейинки интернеттен алынган, YouTube'дан алынган видеону көрсөттүк. Ошол видеодо көрсөтүлгөндөй мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып баштасаңыздар болот. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Ал үчүн катташыбыз керек экен. Каттала турган жолдорун азыр мен сиздерге көргөзүп бердим. Мындан кийинки видеолордо дагы ошонун ичинен кирип, түндүк порталынан кирип, кантип бир справканы алып чыгабыз, кийинки видеобуз ошого багытталат.